Мен бул маселени чоңураак масштабта карагым келип атат да, ушу 4 эле пансионат боюнча эмес, жалпы Кыргызстандын буга чейинки болгон менчиги жөнүндө, байлыгы жөнүндө дейм да. Анан буга чейин да кумтөрдү карадык, эми пансионатты карап атабыз. Бүт жерде эле баягы биздин 92-жылы мурда кылынган нерселер да. Азыркы күнү эми ак жол баягы крайний болуп атабыз да, баары бизди күнөөлөп атышат да. Анан ошого биз айтып кетишибиз керек да, бул бизге чейин болгон, бул эски өкмөттүн убагында болгон. Азыр эми жаңы өкмөт келгенден кийин, жаңы жогорку кеңеш келгенден кийин биз мындан аркыга мындай жол бербешибиз керек да. Буга чейин жана келишимдерди көрдүк. Биздин министрлер эмне десе эле айтып атат, бул баягы эл аралык келишим. Азыр бизди сотко берет, миллиондогондорду мойнубузга илет, анан Кыргызстан төлөйбүз деп. Мен ойлоп калдым, булар умышленно ушундай договор түшөт да, ошол кыргыз элине. Мен ошол 92-жылдан баштап кийин Кыргызстандын момунда байлыгын атасынан калган менчигиндей ары бери саткандардын баарын кыргыз элине чыккынчы деп эсептейм да. Анан ошол эски бийлик ошол убакта ким иштесе ошол киши жооп бериш керек да. Мен жанагы 92-жылкы токтомду эмне үчүн аткарган эмес, ким аткарган эмес деп сурагандын себеби ошондон болгон да. Ошондон улам депутаттар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, менде сунуш бар да. Ошондон улам мындан кийин, мындан ары ушундай кемчилдиктер кетирбеш үчүн, Кыргызстандын менчигин направо-налево сатпаш үчүн бир комиссия түзүп депутаттык. Анан жанагы 92-жылдагы токтомду ким аткарбаган, ошону бир сыйра бир тактап көрүп, ошол кезде иштеген кишилер жоопкерчиликке тартыш керек. Аларды тартпасак, мындан ары дагы ушундай иштер кайталана берет. Мындан ары дагы Кыргызстандын байлыгы сатыла берет да. Мына Сокто айтып атабыз, Шакмардан айтып атабыз, Совет Абадта айтып атабыз. Мына эми пансионат, мына Кумтөр, каякта ал байлык Кыргызстандын байлыгын атасынын менчигинен калгандай сатканда, ушуну токтотушубуз керек. Анан кийин бизде өкмөттө буга чейин эски өкмөттө дейлик, сиздерди күнөөбөш үчүн. Ошолордо иштегендерде бул патриоттулук жетпейт да. Булар Кыргызстандын келечеги үчүн, элибиз үчүн иштебей эле башка чет өлкөлөрдүн кызмат кылганда, ошолордун кызыкчылыгын коргогондо, мындан ары токтотуш керек дагы. Керек болсо, биздин министрлер моюка келип, премьер-министр ант берип атканда, жанагы булардын антын көрүп окуп атпайсызбы? Ошол жерге дагы текст кош керек. Ушу патриоттулук жөнүндө, Кыргызстандын элин, жерин сатпаштык жөнүндө булардын антына керек болсо кошушубуз керек да. Анан кийин бул жерде акыркы айтайын дегеним, мындан ары жанагы көлдүн жээгиндеги пансионаттар жөнүндө айтайын дегеним, жанагы 100 метрге чейин азыркы күнү булардын жана заборлорду бардыгы тозуп алган да. Ошону керек болсо көлдүн ичине чейин тор менен тозуп алган жерлер бар да. Ушунун баарын жоготуш керек. Баягы пляж общий болуш керек. Элдин баары түш керек биринчиден. Экинчиден, бул чет өлкөлөргө берип атабыз, менчиктерге деле бергенде бүт пансионаттардын баары тегерегин тосуп алып атат. Биздин кыргыз элдери барганда кире албай калып атат. Заборун тосуп алган, ворота коюп алган, охранасы бар, эч ким кире албайт да. Кыргыздын жарандары эмне вертолет менен барып сууга түшүш керек. Ошондон улам ар бир пансионаттын жанына бир коридор калтырыш керек. Элге доступ болуш керек свободный. Бир 20 метрден ар бир пансионаттын ортосунда жергиликтүү эл үчүн барыш керек. Кыргыздар пансионатка деле акча барасы жок, антип сатып алып барбайт. Элдин баары менчик үйлөргө барат, туугандарына барат, арзан жерге барат. Анан кийин пансионатка кире албай кыйынчылык түзүлүп атат да. Ошондон улам ошол жагына көңүл буруп, керек болсо өкмөт жогорку кеңештин токтомун алып туруп, жанагы заборлордун баарын жоготушубуз керек да, көлдүн жээгиндеги пляжный зонадагы. Анан кыргыздарга свободный доступ беришибиз керек. Анан сизге дагы айтып коерум, договорду түзгөндө, келишимде өзгөчө бир баса белгилеп кетчү нерсе жанагы жердин арендасына. 49 жыл деп айтып атабыз. Эми ошол 49 жылдан кийин биздики болуп калса го жакшы. Бул жерде бир коркунуч бар. Биздин жанагы земельный кодексте айтпадыкпы? Ошол жерде жазылып турат. Здание салынган нерсе кетет деп, биринчиден. Экинчиден, иностранный государство деп атабыз. Азыркы күнү Кыргызста прописка алыш 1000 эле сом байка. 1000 сом берсең прописка Кыргызстандыкын аласың гражданство. Ал эртең менчигине оформить этип алат. Үчүнчүдөн, Кыргыздын кызын алат дагы, ал үйлөнүп алат, болду анан Кыргыздын граждане болуп алат. Бул жерде варианттар толтура. Ошондон улам сиз кылдаттык менен карап договорду керек болсо обонго чейин барып сотко барып берсе дагы жеңе албагандай договор түзүшүңүз керек да.